Ассаламу алейкум тугандар, бул үйдүн алдына улап 1,5 метр кошуп душ туалет жана холлон кылып берип атабыз. Азыр подробно кыска нуска айтып түшүндүрөм. Так, киргенде холл болот бул жер. Бул жерге главный эшик коюлат, могу жергечи. 8 катар кирпич уруп койдук. Бунун үстүнө кийин аква коет, айнек. Бул жагы душ туалет болот. Эмеге азыркы формасы кандай турса, ушуну эле 1,5 метрге бул жака уз артып коебуз. Бул жерге бир стойка болот, бул жергечи профилден. Анан кийин эмеге бул жерге эме болот, стойка профилденчи. Анан пешкары деп коет бизде сузактачы, пешкары болот. Анан таштамайлар ташталып туруп эле үстү деле куду ушундай болуп чыгат. Дагы үстү дагы тияктан андаскат болуп жабылат. Ошондо үстүнкү этажы как веранда болуп калат. Веранда дейбизби же болбосо балкон дейбизби? Биринчи этажы холл чоңураак, чекеде душ туалет болот. Бул жери эме тепкичтин үстү жабылып калат ошондочу. Могу кирпичти айта кетейин. Өзү кирпич негизи китебинде мындай урулуш керек да. Бул жактары да толупчу, шовторчу. Мындай урулса 8 сом 50 тыйындан болот штугу. Мына шов жок болсо 7 сом 50 тыйындан болот. Бизде 80% монусу бул шову жок эле урат. Бул 2025-тин сеналары. Бул видеону бир 2 жылдан кийин көрүп алып, сен ушундай дедиң деп жүрбөңүздөр, себеп дегенде мындай случай бизде болгон. Эски видеону көрүп алышыпчы. Ушу тугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз. Уста керек болсо зарайына 1 ай 1,5 ай мурун байланышка чыгасыздар. Жалаа ошо ичте кереги болсо консультацияга 1000 сомго чыгып атабыз, ал жерге 2000 сомго. Бизге заказ берем десеңиз, биринчи байланышып тактап алып туруп, эманка 1000 сомго турасыздар. Жалаа ошо ичте кереги болсо барып көрүп, санап, анан ишти алганда ошо 1000 сомду кошуп коесуздар. Баа башы минимум 15 000 алабыз. Ишке карап, эгерде иш чоң болсо объему, анда уже 20, 30, 40, 50 000 болуп кете берет.